Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү. Бүгүн Кыргызстандын коопсуздук жаатында өзгөчө тарыхый жана маанилүү учурлардын бири. Анткени дал ушул бүгүнкү күнү коопсуздук кызматы жаңы кеңсеге, жаңы имаратка көчүү алдында турат. Биз бүгүн мына ушул эски имараты, башкача айтканда коопсуздук кызматы эски имаратынын тарыхы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биз дал ушул комитеттин төрагасы генерал-полковник Камчыбек Кыдыршаевичтин бөлмөсүнө келдик. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшы. Отуруп алайсыз. Отуруп алайын. Мейли. Так. Мейли, каалаган жериңизге отуруңуз. Эми бул имаратта каалаган жерге отурса болот. Ушуга чейин болбойт эле. Мына бүгүн жаңы кеңсеге көчкөнү турасыздар. Биринчиден жаңы кеңсе кут болсун. Анан ушул эски имараты жөнүндө бүгүн тарыхый бир маектешсек жакшы болот. Өзүңүз айтып кетсеңиз, мына ушул бөлмөдө сиз бүгүн биринчи жолу жана акыркы жолу интервью бергенде турасыз. Кандай сезимдер болуп атат? Жаңы кеңсеге көчүү алдында турат. Эски имарат жөнүндө, жаңы имарат жөнүндө айтып берсеңиз. Эң туура айтасыз. Биз ошол бүгүн 31 май 2025 жыл биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эски имаратын, штаб-квартирасын тапшырып, бүгүн жаңы имаратка көчүү алдында турабыз. Ошол эски имаратты тапшыруу алдында мен сиздерге уруксат бердим интервью бергенге, маек бергенге. Себеби дегенде, ушул имаратта мен иштегенден бери, мына 4 жыл 8 айдан бери биринчи жолу жана акыркы жолу маек берип атам, интервью берип атам. Бул имараттын ичинде дагы ушул кабинетке, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кабинетине эч ким кирбейт бул жерге. Кире турган адамдардын саны өтө аз, жана белгилүү гана бир нече адамдар гана кирген менин убагымда. А журналисттер бул жака таптакыр кирген эмес. Бул жер ушу биздин мамлекетибиздеги эң коопсуз дагы, анан эң мындай жашыруун кабинеттерден да. Ошондуктан бул жерге эч ким кирген эмес. Эми бул имарат боюнча эмне айткым келет? Бул имарат 1982 жылы ишке берилген. Союз маалында. Анда Советтер Союзунун күчү толуп турган, убагы болуп турган маал. Ошондон бери мына 44 жыл, 43 жыл убакыт өттү. Негизинен бул имарат иштей баштаганы 42 жыл болуптур. Ушу 42 жылдан бери ушул имаратыбыз мына иштеп атат. Бул Советтер Союзу маалындагы атайын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине карата, ал маалда КГБ деп аталчу, билесиздер, Комитет государственной безопасности деп. Ошого атайын курулган имарат болгон. Бул имараттарда канчалаган адамдар иштеп кетти. Канчалаган адамдар бул жерде өмүрүн өткүздү. Жакшы иштер болду. Чын айтканда аянычтуу дагы жумуштар болгон бул жерде. Ошондуктан Союз маалынан баштап айта турган болсом, ошол Союз маалынан бери мына биздин жаңылануу этабыбызга эми гана биз өтүп атабыз. Мына бүгүндөн баштап биздин Кыргызстан мамлекетинде коопсуздук кызматы жаңы имаратка көчөт. Демек, биз коопсуздук маселесинде дагы жаңы мамилелерге, жаңы жеткинчиктерге, жаңыдан ой жүгүртүүгө жана Кыргыз мамлекетинин гана кызыкчылыгын үчүн иштөөгө багыт алган кайсыл бир жаңы доорго көчүп атабыз деп айтсам болот да. Бул биз эски имараттан жаңы имаратка көчүп атканыбыз, бул жөн эле имараттан имаратка көчүш эмес. Бул жөн эле бир мамлекеттик ишкананын же ведомстволордун бир имараттан бир имаратка көчүш эмес. Бул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын кызматтын бир доордон экинчи бир доорго көчүү процесси. Себеби биз өзүбүздүн жаңы имаратыбызды өзүбүздүн күчүбүз менен, мамлекеттин күчү менен, мамлекеттин жасаган мындай бир аракеттери менен, мамлекеттин расчеттору менен курулган жаңы имаратка көчүп атабыз. Ал имаратыбыз бул имараттан мындай айтканда, эсеп менен айтканда, адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн 10 эсе чоң имарат. 10 эсе чоң имарат. Ошондуктан мен үчүн дагы бул имараттан көчүү, тарыхый имараттан көчүү өтө мындай моралдык жактан чын айтканда оор болуп турат. Мындай жаңы имаратка көчүү деген жакшы сезимдер бар. Ошол эле мезгилде
ушул жерде мына 4 жыл 8 айдан бeri иштедим. Ушул жерде дагы бир жолу айтайын, ушул кабинетке биз биринчи ирет 2020-жылы 5 октябрда Санар Кожоевичти чыгаргандан кийин ал кишини 15 октябрда гана толук кандуу премьер-министр болуп шайланган. 16 октябрда гана толук кандуу президенттин милдетин аткаруучу болуп атайын президенттен ыйгарым укуктарын өткүзүп алган. Ошол 16 октябрь күнү мен ушул жерге келип кирген элем 2020-жылы. Ошондо Санар Кожоевич өзү алып келген. Жана өзү ушул жерде болгон. Жана биз ошол маалдарда билесиздер, мамлекетибиз оор убактарга туш келген. Оор өтө мамлекеттин башына оор күндөр келип турган маалда ушул кабинетте көптөгөн маселелер чечилген. Ушул кабинетте көптөгөн мамлекеттик түзүлүшү, мындан аркы жылышы, кадрдык маселелер, саясий маселелер, экономикалык маселелер ушул жерде чечилген көптөгөн маалда. Санар Кожоевич ошол маалдарда бир нече жолу ушул кабинетке келген. Себеби дегенде бул кабинет өтө коопсуз кабинет. Бул кабинетте толук бойдон коопсуздук маселелери сакталган. Даже бул кабинетте отуруп алып сүйлөшкөнүңдө сырттан бул кабинет ичинде эмне сүйлөшкөнүңдү тартып ала албайт, жаздырып ала албайт, эч кандай үн чыкпайт. Так, бардыгы ушул жерде кала турган кабинет да. Ошондуктан ушул жерде көптөгөн чечимдер кабыл алынган. Мен ойлойм, ошондогу чечимдердин баары туура кабыл алгандыктан мына мамлекетибиз азыр өнүгүү жолунда баратат. Бул дагы чоң маселе да. Анан эми бул кабинетте кимдер болду? Бул кабинетте мен ушул 4 жыл 8 ай башкаргандан, негизинен кабинеттин тарыхын айтып өтө турган болсок, бул кабинетте өтө чоң, жакшы биздин ушуга чейин атайын кызматты башкарып келген, атайын кызматты жөнгө салып келген, мамлекеттин туруктуулугун камсыз кылып келген көптөгөн жетекчилер иштеп кеткен. Бирок ошол эле мезгилде мамлекетибизде өтө оор күндү баштан өткөргөн күндөрдө ушул кабинетте болду да. 3 жолку революция. 3 жолу мамлекетибизде революция болду, төңкөрүш болду. Ошол маалда дагы ушул кабинеттер иштеп турган. Так. Ошол маалда дагы мына мен айтып коеюн, 3 жолу төңкөрүш болгон күндө дагы билесиздер, көптөгөн биздин адамдарыбыз көптөгөн мамлекеттик ишканаларга кирип кеткен, көптөгөн мамлекеттик ишканаларды ичи талкаланган, ак үй баш болуп, ак үй көк үйлөрү жана башка мамлекеттик органдар, бүт эле мамлекеттик органдарга кирип ошолорду башкарып алышкан. Бирок бир гана мамлекеттик орган 3 революцияда тең эл ушул ишканага, мекемеге, ушул мекемеге кирген эмес. 2010-жылы попытка болгон, киргенге аракет болгон. Бирок аны ушул жерде иштеген кызматкерлер токтоткон. Башка маалдарда бир дагы адам бул жерге кирип, бул жерде тополоң салып, же бул жерде кайсыл бир имаратка зыян келтирип, документтерге зыян келтирилген эмес. Демек, дагы бир жолу айтып кетейин. Бул имарат, коопсуздук кызматынын имараты, бул эң коопсуз, сакталган, бекемделген, жана мунун ичинде ушул имаратка өзүнүн антына, мамлекеттин алдындагы мыйзамдарга берилген кызматкерлер иштеп келген. Ал эми бул жерге кимдер келди? Менин убагымда. Ушундагы айтып коеюн. Бул жерге менин убагымда өтө эле аз адам келди. Мен бул кабинетте адамдарды, мамлекеттик ишмерлерди, же болбосо кайсыл бир адамдарды кабыл алган эмесмин, кабыл алчу эмесмин. Тем более бул жерде мен чет элдик бир да адамды кабыл албадым. Бир дагы чет элдик адам ушул кабинетке кирип мени менен сүйлөшүп отурган эмес. Бул жерде мен эсимде бар, киргендерден ким кирди? Киргендерден менимче Феликс Сарсенбаевич кирген, Колов, Өмүрбек Текебаев кирген бул жерге. Дагы ким кирди? Эмеде жанагы арестовать эткенде, колго түшүрүлгөн маалда Райым Матраимовду алып келишкен ушул жерге. Биринчи колго түшүргөн маалда, биринчи колго түшүрүп анан камалган маалда эмени Көлбаевди алып келишкен. Так, Көлбаевди дагы алып келип, ушул жерде мен өзүм сурак кылып, талап шарттарды коюп чыгарганмын ушул кабинетте. Андан сырткары бул жерде 1-2 жолу
мамлекетибиздин спикери болду, мүмкүн 1-2 депутат болду, мүмкүн 1-2 министр болду. Башка эч ким кирген жок. Мына азыркы иштеп аткан министрлердин 90% ушул кабинетке кирген эмес. Так. Же болбосо азыркы иштеп аткан депутаттардын 90% бул кабинетке кирген эмес. Демек, дагы бир жол белгилеп айтайын, бул ушул мамлекетибиздин коопсуздук сактоо боюнча улуттук коопсуздук комитетинин эң ыйык кабинеттеринин бири ушул. Мына ушул жерден көчүп атып, мен дагы бир аз мындай моралдык жактан мындай кайгырып турам деп айтсам да болот да, мындай эмне болуп турам мындай десем айтат. Эми кайгырып эмес, мындай бир аз болсо дагы көңүлүм түшүп турат да. Себеби бул жер тарыхый мекеме, тарыхый кабинет. Эми жаңы жерге барабыз, жаңы мекемеге барабыз, жаңы кабинетке барабыз. Ал жерде жумуштарыбыз кандай болот? Мен ойлоймун, ал жерде да жумуштарыбыз жакшы болуп, мындан ары мамлекетибизди өнүктүрүүнүн жаңы багыттарын, жаңы ыкмаларын колдонуп, эгерде ушуга чейин бул жерде ушул имаратта мен дагы айтып коеюн, көптөгөн мамлекеттик ишмерлер да камалган. Бул жерде президенттер отурган. Ушул камакта, ушу биздин мекеменин СИЗОсунда. Премьер-министрлер отурган, спикерлер отурган, депутаттар отурган, министрлер отурган, көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер отурган. Мамлекеттик кызматкерлер боюнча айтылгандачы. Ушулардын баардыгы ушул жерден отуруп чыккан имарат. Эми жаңы имаратта андай болбосо экен деген оюм бар. Андай болбосо экен. Мамлекеттик жетекчилери, мамлекетти башкарган жетекчилерибиз ушундай чоң мыйзамдарды бузбаса экен. Так, ушундай чоң мыйзамдарды бузуп, ушундай бир коопсуздукка шек келтирбесе экен. Жана жаңы имаратыбызда биз ушул террористтер менен, экстремисттер менен, чыккынчылар менен, мамлекетке зыян келтиргендер менен, жана мына кылмышкерлер менен гана күрөшүп, ошолорду тартипке салып, ошолордун мамлекеттин ички, сырткы коопсуздугун камсыз кылып гана иштесек экен деген үмүтүм бар да. Бардык мурдагы жаман нерселер ушул жерде калып кетсин. Биз эми жаңы жерге барганда жаңыча иштейли деген оюм бар. Урматтуу Камчы Кыдыршевич, өзүңүз айтып атасыз, мына жаңы жерге көчүп атабыз деп, бир нече айдан бери дагы ушул убара-келчилик болуп атса керек имаратта көчөбүз деген. Анан ушул кызматкерлердин сезимдери кандай болуп атат, байкадыңызбы? Мен эми ушул акыркы көчөбүз деп, биз эми жаңы имаратка көчүү маселесин уже көп айлардан бери, көп жылдардан бери коюп келатабыз да. Анан аган даярдык кылып келатабыз. Моралдык жактан дагы, физикалык жактан да даярдык кылып келатабыз. Бирок акыркы мына ушул көчүүгө 1 апта калганда бардыгыбыздын мындай ички сезимдерибиз өзгөрүлө баштады да. Мен кызматкерлерден да байкадым. Кызматкерлер менен жолугушуп, сүйлөшүп атам. Бардыгы эле туура жаңы имарат көчүп атабыз, бирок бул имаратыбыз ушундай тарыхый имарат болчу, тарыхый жерде иштедик. Ушул жерде кээ бир биздин кызматкерлерибиз мына 20 жыл, 30 жыл, 35 жыл, 40 жыл иштеген кызматкерлерибиз бар. Өмүрүнүн дээрлик көпчүлүк бөлүгүн ушул имаратта өткөргөн кызматкерлер бар. Ошолордун дагы мындай маанайынын бир аз басаңдап калганын сезип атам да. Себеби алар ички туюмунан өздөрүнүн өткөргөн күндөрүн, өмүрлөрүн, убакыттарын, ушул жерде жасаган иштерин сөзсүз көз алдынан өткөзөт. Себеби мен дагы бир жолу айтайын, кийин чыкканда дагы айтамын. Мына мен азыр бүгүн чыгып кетем. Мен чыккандан кийин бул имаратка бир дагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери кирбейт. Имаратты эң акыры мен таштап чыгып кетем. Азыр ушул имаратты көрсөтө аласызбы? Бул жерде кандай ишмердүүлүк жүргүзгөн, башкача айтканда бөлмөңүздү, иш бөлмөңүздү? Эми имаратты өзүңөр деле кирип көрүп чыга берсеңер болот. Да, действительно бул имаратка кириш үчүн мен бөлмөмө айттым, мен жогоруда айтып өткөндөй мен бөлмөмө такыр киришке мүмкүн эмес. Ал эми имаратка кириш үчүн дагы атайын пропускаларды алып, атайын кызматтын уруксатын алып, бир нече жолу мындай документтерди оформлять этип жүрүп киришет да. Ал эми сиздерге бүгүн мына биринчи ирет мен уруксат берип атам, имараттын каалаган жерин тартып алсаңар болот. Имарат эми бүгүнкү күндөн баштап жашыруун имарат эмес. Бул имарат эми бүгүнкү күндөн баштап мамлекеттин башка бир пайдасына колдонула турган имараттардан. Аны урматтуу президентибиз өзү чечет кимге беришини. Так?
Ошондуктан бар жерди тартып алсаңыздар болот, көрсөңүздөр болот. Мен мына башында айтпадымбы? Бул ушул менин кабинетиме журналист катары. Так? Ушул жерде менен интервью алып аткан, ушул кабинетти тартып аткан адамдар катары сиздер биринчи ирет келип атасыздар. Так, биринчи ирет келип атасыздар. Ошондуктан мен барын көрсөткөнгө деле мүмкүнчүлүгүм бар. Эмнени айтам? Бул жерде мен келгенде ушул столдор турган, ушулар турган. Ушул жерде мен келгенден эч нерсе өзгөргөн жок. Эч нерсе өзгөргөн жок. Бир гана мына биздин желегибиз өзгөрдү. Жаңы желек болгон үчүн мына желегибиз өзгөрдү. Экинчи мына креслом өзгөрдү. Болду. Башка эч нерсе өзгөргөн жок. Баардыгы ушул бойдон болчу. Могул жерде биздин секретный картабыз бар эле. Чоң секретный картабыз бар эле. Анын ичинде эмнелер бар экендигин биз атайын гана кызматкерлери билет. Аны мен алып чыгып кеттим. Башка эч нерсе алган жокмун. Баары ушул бойдон калды. Кийинки келген мамлекеттик кызматкерлер ким келсе дагы ушул бойдон отуруп алып туруп, прям бир жарым сааттын ичинде ишке кирип иштеп кете берет. Бул жерге телефондорун коет, болду. Башка эч нерсе жок. Ушул столдун үстүндө өзүңүз жогоруда айттыңыз, Кыргызстандын тарыхындагы маанилүү чечимдер кабыл алынды депчи. Ушул сиз ушул кызматка келгенден баштап маанилүү бир-эки чечимдерди Кыргызстан үчүн маанилүү болгон айтып өтпөйсүзбү? Анын арасында ушул чек ара маселелери болду, андан сырткары социалдык көйгөйлөр дагы чечилди. Өзүңүз билгендей бир нече жарандарга, жалгыз бой энелерге өзгөчө көңүл буруп келесиз. Эми бул кабинеттин тарыхын айта берсе түгөнбөйт. Бул бир интервью менен түгөнүп калбайт, бирок негизги маселелерди айтып өтөйүн. Ушул кабинетке келип, ушул жерде иштегенден баштап, мен өзүм адам катары, мамлекеттик чиновник катары, жетекчи катары көптөгөн чечимдерди кабыл алдым. Алардын арасында эң маанилүү чечимдердин бири бул, то есть эң башкы маселелердин бири бул башыбыздан көптөгөн нерсе өттү. Айрыкча көп кыйынчылык өттү. Бул кабинетте мен жыргап, ойноп, күлүп, мындай бир отурган жокмун да, ачык айтайын. Мына мен Алла Тааланын астында айтам, Кудайдын алдында айтам, бир да жолу ушул жерде шарап куюлуп, жере шарактап, же болбосо бир достор чогулуп алып, бир чогулуп отурган жерибиз жок. Бир да жолу. Мына мен азыр сизге көрсөтөм, менин мына дем алуу комнатамды. Ушул жерге менден башка бир адам кирген жок. Мындай болот го, обычно мындай болот го, жанагы чоңдор өзүнүн дем алуу комнатасына кирип, ошол жерде шарактап отурушуп, себеби мен мурдада министр болуп жүргөм да, билем да ошол маселелердичи. Ошол жерде отурушуп, мындай анча-мынча жумуштан кийинби же майрам күндөрү көңүл ачып отуруп калышат. А менин мына эмеме ушул жерге киргиши мүмкүн, бир 5-6 адам кирди ушул кабинетке, рабочий кабинетке. А мына дем ала турган жагыма бир адам кирген жок. Муну мен толук жоопкерчиликтүү айта алам да. Бир адам кирип, мени менен ошол жерде отурган жок. Так? Бул бир. Анан кийин бул жерде өтө чоң көп кайгылуу күндөрдү да башыман өткүздүм, чын айткандачы. Ушул жерде отурганда мамлекетибиздин оор күндөр мамлекетибиз башына түштү. Чек ара маселелери боюнча мамлекетибизге кол салуулар болду. Мамлекеттин тарыхында, мамлекетибиздин жаңы эски тарыхында эң чоң аскердик кагылышууну биздин маалыбызда биз башыбыздан өткүздүк. Бизге чейинкилер Союз маалында, Союздан кийинки маалдарда мындай чоң аскердик кагылышуулар болгон эмес. Бирок ошол аскердик кагылышуулардын бардыгын биз мамлекетибиздин, элибиздин, журтубуздун намысын бийик коюп, сактап, баарын жеңип чыктык. Ошонун натыйжасында мына чек ара маселелери чечилди. 3 жыл иштедик, 3 жылда каттуу иштегенибиздин негизинде Өзбекстан менен чек ара маселесин чечтик толук бойдон. 4 жылдын ичинде каттуу иштеп, ар түрдүү окуяларга туш болуп отуруп, Тажикстан менен маселелерди чечтик толук бойдон. Андан сырткары мамлекетибиздеги ички саясатындагы да өтө чоң ар түрдүү мындай чечимдерди ушул жерде кабыл алдык. Алардын ичинде мына уюшкан кылмыштуулук топко күрөшүү. Уюшкан кылмыштуулук топко күрөшүү бул мамлекеттин бир азыркы күндө кайсыл бир деңгээлде мүмкүн чоң маани берилбей аткандыр, мүмкүн чоң маани айтылбай аткандыр, так? Себеби дегенде ушу уюшкан кылмыштуулук күчтүн, топтун, уюшкан кылмыштуулук топтордун күчү дагы деле сезилип турат да. Көптөр аларды
айта албайт, көптөрү жете албайт, коркуп жүрүшөт дагы деле. Анан ошону айта албай жүрүшөт да. Бирок ошол уюшкан кылмыштуу топту жок кылуу, алар менен күрөшүү, аларды жок кылуу, аларды жоопко тартуу, мамлекетибизде ошолордун торунан, ошолордун жанагыдай жайган кылмыштуу торунан кутултуу бул өтө оор болду. Бир нече түндөр болду ушул кабинеттерде калып кеткен, ушул кабинеттерде жатып кеткен, мындай түнү менен калып кеткен күндөрүбүз болду. Бирок чечимдерди туура кабыл алганыбыз негизинде мына бүгүнкү күндө мен дагы өзүмө жоопкерчиликтүү айта аламын. Биздин мамлекетибизде уюшкан кылмыштуу топ деген жоголду. Бул Союз маалындагы мамлекеттердин арасынан жападан жалгыз бизде азыр жок. Башкалар мынтип айта албайт. Айта албайт. Ачык эле айтайын. Мени кээ бирлери жаман көрүшү мүмкүн, бирок мен муну ачык айтып коеюн. Биздин мамлекетте гана уюшкан кылмыштуу топ жок, жана мындан ары болбойт. Биз ага жол бербейбиз деп кескин түрдө айта алабыз. Себеби биз ошого жараша күчүбүздү жумшадык, акылыбызды жумшадык, профессионалдуулугубузду жумшадык. В конце концов, ошону биз жеңип чыктык, акыр аягына чыгардык. Мына ошол чечимдер да ушул жерде кабыл алынды. Андан сырткары урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин тапшырмасынын негизинде мына коррупцияга каршы күрөш. Коррупцияга каршы күрөштү дагы мына ушул жерден баштадык. Акыркы 2 жылда ушул маселе боюнча мен түздөн түз өзүм олтуруп алып бардыгы менен күрөшүп келе жатам. Эмне үчүн биздин мына биринчи уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөшүбүз аягына чыкты? Себеби биз алар менен мындай по-настоящему күрөштүк да. Бизге чейин деле айтып келишкен. Ой, биз күрөшүп атабыз кылмышкерлер менен. Ой, аз айтып койдук, тигини камадык, муну камадык деп. Бирок алар жоголбой эле келе берген да, болуп келген. Себеби алар менен кызматташып турушкан. Биз эч ким менен кызматташкан жокпуз. Бир дагы бандит менен сүйлөшкөн жокпуз. Бир дагы кылмышкер менен кайсыл бир мындай сделкага барып сүйлөшүп, алар менен маселе чечкен жокпуз. Баарын мыйзам чегинде бардыгын жоопко тарттык. Чын айтыш керек, ошол жоопко тартуу мезгилинде кайсыл бир кылмышкерлер каршылык көрсөтсө, аларга дагы мыйзам чегинде курал колдонуу негизинде жок кылынган убактар да болду. Ал чечимдерди биз кабыл алдык ушул жерде. Так. Эми мына коррупцияга каршы күрөш боюнча. Коррупцияга каршы күрөш боюнча дагы ушул кабинеттерде, ушул жерде көптөгөн чечимдерди кабыл алдым мен, көптөгөн маселелерге кол койдум. Мына бүгүн дагы ошол күрөш уланып атат. Биз анын аягына чыга элекпиз. Бирок бүгүнкү күндө бардык мамлекеттик кызматкерлер билет күрөш өтө күчтүү болуп атканын, күрөш каттуу болуп атканын, күрөш аябоосуз болуп аткандыгын көрүп атышат. Мындан ары да ушундай болот. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер айрыкча бул биринчи кезекте мамлекеттик кызматкерлер, так, мамлекеттик ишканалардын жетекчилери жана ошо кызматкерлери, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, сот системасынын кызматкерлери ушулардын бардыгын сезип калышты да. Күрөш жүрүп атканын сезип атышат. Бирок биз аягына жыйынтыгына чыга элекпиз. Мен ойлойм, биз анын аягына чыгабыз. Мамлекетибиз бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуу топ жок болгондой эле коррупция дагы жок болот. Коррупция дагы бир нече деңгээл кыскарат. Эми коррупциянын такыр жок болуп кетиши мүмкүн эмес, себеби дегенде адамдар алмашып турат. Алмашкан сайын ар түрдүү адамдар ар түрдүү жолдор менен өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын коргоп турушат да. Ошо жеке кызыкчылыгын корготпош үчүн мына биз турабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети турат. Мен ойлоймун, ушул маселени биз аягына чыгарабыз жана чечебиз. Буюрса. Анда ушул алдыда кимдер келет белгисиз экен, бирок өзүңүз ушул кийинки келгендерге ийгилик каалоо менен бул бөлмөнү жаап берсеңиз керек. Ооба, мен азыр мына ушул бөлмөнү сиздер менен кошо жаап берейин деген ойдомун. Мен бул бөлмөдөн чыккандан кийин менин артымдан бир дагы биздин коопсуздук кызматынын кызматкерлери бул бөлмөгө кирбейт. Себеби мен муну жаап өзүм официально кетпесем, эртең бул жерге кирип алып көпчүлүгү сүрөткө түшүшөт. Көпчүлүгү ой, председатель отурган жерге отурайлы дешет. Ой, председатель кабинетине отурайлы, мына дивандарын отурайлы, көрөйлү деп сүрөткө түшүп, ушундай болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан мен өзүм жаап, күрөчүн өзүм тапшырып кетейин деген чечтим да. Андан сырткары бүгүн биз официалдуу түрдө
официалдуу түрдө ушул имараттан чыгып кеткенибизди белгилейбиз. Имараттын да жазылган ошол имараттын табличкасын алабыз. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин боевой туз деп коет, жанагы туубузду бул жерден алып чыгабыз. Так. Ошону менен биздин туубуз чыгып кеткенден кийин, мен акырында чыгып кеткенден кийин бул имарат уже улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет имараты болбой калат. Бул уже мамлекеттик ишкананын имараты. Муну урматтуу президентибиз каяка берсе, ошол жака иштеп калат. Мына ошондуктан эгерде сиз кааласаңыздар мен анча-мынча жерди көрсөтүп коеюн, а? Мына мен бая айтып өттүм эле. Мына биздин терезелер бардыгы булар баягы зуук өткөрбөй турган, туура аларды биз баарын чечип кеттик. Эми башка жака апарып коебуз да. Алардын баарын чечип кеттик. Эми бул жагын көрсөтүп койгоюн. Мына бул жерде бул жактан баштайлы. Мына бул жерде менин ушу кичинекей мына диван эмем жана жатаканам болчу ушул жерде. Ушул жерге мен жатат элем. Баягы эме кылганда, кечине калып кеткенде жана башка болгон маалдарда ушул жерде эле жатып алат элем. Могу дивандарды алып туруп эле. Могуларды алып туруп эле. Мондайларды алып туруп эле ушул жерге могу жерге жатып алат элем. Мына. Ушул дем ала турган комнатам эле. Мына ушулар ушул бойдон калып атат, баары калып атат. Мен бая жана башта айткандай бул жерге бир да адам кирген жок. Сиздер биринчи жолу кирип атасыздар. Мен өзүмдөн башка эч ким кирбейт эле бул жакачы. Мен бул жерде мына мен санузелим бар. Мына. Санузелим бар эле, буларды баарын калтырдым. Эч нерсе алган жокпуз, баарын калтырдык. Мына светти өчүрдүм, чыктык. Болду бул жерден. Бул жак болсо мен кухням болчу. Мына. Кухням эле бул жерде мына. Кухнябыз кичине гана, өзүм гана отурдум бул кухняда. Ушул жерде мени менен чай ичкен, чын айтканда эч ким болбоду окшойт. Өзүм гана отурдум ушул жерде. Мына бул жерде 3 эле адам батат. 3 эле адам батат кухням. Бул жерде чай ичем, всё. Башка эч маселе жок. Мына биздин холодильнигин мен бери көрсөтүп коеюн. Холодильнигимде баардык жер жемиштер калды. Бул жерден да светти өчүрөйүн. Чыктык, болду, кеттик. Бул жерден эшигин жабайын, мына болду эми. Бүттү. Мына өзүмдүн дем алуу комнатамды дагы мен ушу акыркы жолу көрүп карап атам. Бул жерден свет өчүрөйүн, чыктык эми. Так. Эми мына. Эми бул жерден туун алып чыккыла. Туун алып чыккыла жигиттер. Креслону алып чыккыла. Креслону алып чыккыла. Бир кресломду алып кетейин деп атам. Эми өзү ошондой бир эме бар го, жанагы бир ырым бар. Шу кресломду алып кетейин. Ошол жака барганда өзүбүздүн туун алдыңар. Эми качып турган. Эми мен өзүбүздүн мамлекеттик гербти өзүм алайын колум менен, Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Mına. Alып чыккыла. Alып чыккыла. Всё. Так. Эми дагы нем калды эми? Башка эч нерсем калбады. Мына бул жак биздин эме болчу. Мына бул жерде биздин ушул жерлерде баарында мындай охранный маселелер бар болчу. Булардын баарын алып кеттик. Эч нерсе калбады. Бүттү эми бул жер. Так. Эми бул жер секретте эмес да, баарын көрө бересиңер, тарта бересиңер. Үчтү алайын. Светти өчүрөйүн, Болду. Чыктык. Бул жерден. Так. Мына светтерди өчүрөйүн, мына. Pijatı basma. Pijatı ap gele bas. Pijatı bas. Все. Так. Bıçağım ne jabıldı mı? Bu жерде свет өчүрөйүн эми?
Все, çıkınız. Peçet ayırlarla. Bas. Все, mına. Güçleri tapşırdım. Все, çıkıp kettik. Hiç kim kirmeydi. Barda aldın ara. Все, kettik, bas kaldı. Мына бүгүн өзүңүз бөлмөңүздү, иш бөлмөңүздү жаап бердиңиз. Эми кезек жаңы Кезек эми жаңы имаратка чыгабыз. Азыр биз өзүбүздүн күчүрмөн туубузду алып чыгабыз бул имараттан. Бул имараттан биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин күчүрмөн туусун алып чыгабыз. Жана ушул имараттан жана башында айткандай мен акыркы жолу комитеттин төрагасы катары чыгып кетишим керек да. Ошон үчүн келет алабыз. Эркетөр. Жолдаштарға, УКМКнын өздік құрамы Кыргыз Республиканын Улуттук коопсуздук комитетинин күчүрмөн туусун имараттан жаңы салынган штаб квартирасына башкы кеңсесине чыгарып кетүүгө тизилди. Генерал-лейтенант Мансадыков. Саламатсыңарбы жолдоштор? Эркентөр. Эркин-төр. Саламатсыз. Жақсыбы? Урматтуу кызматкерлер, урматтуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчилери, бардыгыңыздарды ушу бүгүнкү биздин имаратыбыздан, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратынан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин күчүрмөн туусун алып чыгуу үчүн тизилдик бул жерге. Мындан ары биз бул имаратты тапшырып чыгып кетип атабыз. Биздин мамлекетибизде эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жаңы штаб квартирасы болот, жаңы имараты болот. Мына азыр туу чыгып кеткенден кийин мен чыгып кетем, менден кийин бул имарат мурдагыдай атайын кызматтын имараты болбой калат. Бул имарат эми мындан ары мамлекетибиздин мамлекеттик имараттык гана болуп эсептелип калат дагы. Урматтуу президентибиз кайсыл мекеме ишканага берсе, ошол мекеме ишкана келип колдонот. Эми бүгүнкү маселе боюнча дагы бир ооз айтып кетейин. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын кызматтын жаңы доору башталып атат. Жаңы кызматтык доору башталып атат. Биз мындан ары жаңы имараттарда атайын түзүлгөн жаңы шарттарда мындан да көбүрөөк, мындан да күчүрмөн, мындан да ийгиликтүү болуп мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого милдеттүү болобуз. Туура мен баарыңыздарды түшүнүп турамын. Өзүм деле ошондой сезимде турамын. Бир жагынан ностальгия болуп, имаратты таштап чыгып кеткибиз келбей, кээ бириңер кыздар кыйлап, кээ бири мындай кызматкерлердин баардыгыңар жүрөгүңөр толкуп турган кез. Мен ойлойм ушунун баардыгы жакшылыкка болсун. Жакшылыкка болсун. Кудай буйрса, жаңы жерде жаңы муунду тарбиялайлы. Жаңы Кыргызстаныбызды кура турган, эртеңки келечегибизди аныктай турган, мамлекетибиздин коопсуздугун толук бойдон сактап бере ала турган жаңы муунду биз тарбиялап өстүрүп кетишибиз бул биздин негизги милдетибиз. Ошондон баарыңыздарга, ушул жерде кызмат кылганыңыздарга рахмат, ыраазычылыгын билдиремин. Жана ушул имаратка өзүмдүн атымдан, жетекчиликтин атынан ушул имаратты мындай мындан ары да мамлекеттик кызмат кылуусун каалаймын. Рахмат баарыңыздарга. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин күчүрмөн туусун имараттан алып чыгуу процессин баштаңыз. Жарайт. Күчүрмөн тууну баштоочу взвод. Алдыга. Түздөн. Түздөр. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин күчүрмөн туусу чыгарылсын. Түздөнүү күчүрмөн тууга.
Биздин эмеден имараттан атайын өзүбүздүн табличкабызды алып атабыз. Бул имарат эми мындан ары мамлекеттик гана имарат болуп эсептелинет. Кана? Мына. Так. Жолдошторго өздүк курамды жаңы башкы кеңсеге чыгып келүүгө уруксат бериңиз. Уруксат. Жарайт. Оң, солға. Қадам, сал. имаратын өткізіп бердік. Мына жаңа имарат көчөбүз. Ишиңиздер ийгиликтүү болуп, ада жакшы болуп, Алла таалам жақсы болсын.